жаңарықтағы жаңағы 530 чек эмне болду? Ал жерде азыр иш жүрүп атат. Иш жүрүп аткан эмне болуп атат? Канча адам камалды? Ал жерде азыр жер адиси камалган, андан кийин айыл өкмөт башчысы азыр камалды. Мына урматтуу жетекчилер. 530 беле чек канча эле? 133,8 гектар жер. Чек канча чек? О, 1000 чек экен. 138 гектар жер 1000 чек болгон экен. Ошол 1000 чекти мамлекет бекер берди элдергечи. Бекер. Мамлекет трансформация кылып, ошол очередте турган адамдарга бекер чекти бөлүп беришти, мамлекет берди. А жергиликтүү бийлик органдары аны алып келип алып сатып атат. Сатып атат алар. Биз тигил акимге беришибиз керек, биз анан чоңуна беришибиз керек, депутатка беришибиз керек, өкмөткө апарышыбыз керек деп элдерден акча чогултуп атат. Канчадан чогултуп атат, айтыңызчы? Ар түрдүү. Мына бир чекти 50 миңден 300 миңге чейин сатып атышат. Так? Ал чектин баарын мамлекет бекер берди. Мамлекет бекер трансформация кылып берди. Ошол очередте турган, кезекте турган, үйү жок, кыйналган адамдарга бергиле деп берип атат. А силер эмне кылып атасыңар? А силер алып келип алып сатып атасыңар. Ким жаман? Мамлекет жетекчилери жаман. А сатып аткан адам жаман эмес. Айыл өкмөт жаман эмес. Кайра элдер сүйүнүп атат. Айыл өкмөт молодец, мага мына 50 миңге сатты, 100 миңге сатты деп. Ал айыл өкмөт бекер бериш керек аны. Бүгүнкү күндө айыл өкмөт камалды, жер адис камалды. Расследование жүрүп атабы? Доведите до конца. У меня есть информация, что эти деньги, собранные средства, там где-то около 300-350 тысяч долларов, дошли до Жогорку кеңеши. Есть такая информация. Турабы? До конца проведите. Если аким бир сом алган болсо, акимди апарып камагыла. Бир сом алган болсо, надо будет сегодня посадить. Если кто-то из государственных чиновников, в том числе депутаты, кто-нибудь, если получил какое-нибудь заявление еще турган болсо, апарып туруп камагыла. Мыйзамдын алдында жооп берсин. Эмне үчүн айтып бизди силер уят кыласыңар элдин алдында? Элибизге жакшыраак болсун, элибизге көбүрөөк болсун, элибиз бир мындай кичине бир жыргалып жашасын деп аракет кылган сайын жергиликтүү бийлик органдары аган каршы иштейсиңер. Даже керек болса аким ошону контролдоо болгон үчүн жооп бериш керек. Уктуңузбу? Даже контролдоо болгон үчүн жооп бериш керек. Если даже ничего не взял. А если взял, тогда надо срочно его надо за решетку закрыть надо. В соответствии с нашим законодательством. Ушул бардыңарга сабак болсун, урматтуу жетекчилер. Жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, урматтуу айыл өкмөттүн башчылары, акимдер жана башка мамлекеттик органдын жетекчилери. Дагы бир жолу кайталаймын. Силерди урматтап туруп кайталаймын. Эгерде өзүңөрдүн ишканаңарда коррупциялык элементтерди токтотпосоңор, мамлекетке кылган зыянды токтотпосоңор,